Бирок бир чындыкты биз айтпай атабыз да. Элибиз азыр жаңы келген бийликтен бир керемет күтүп атат. Ушул конституция кабыл алынса эле Кыргызстанда түп тамыры менен адилеттүү көрүнүп, чоң өзгөрүүлөр болот деп атпайбы? Бирок биз ачык айтып коюшубуз керек. Андай болбойт. Болбойт андай. Мына 2 жылдан кийин ушу элибиздин саясатчылардан көңүл калуусу ошондой. Ошондуктан биз азыркы баш мыйзам менен деле мыкты президент иштесе болот эле. Мыкты парламент, мыкты өкмөт башчысы иштесе болмок. Азыр ушул менен деле. Бирок тилекке каршы андай болбой атат да. Ошондуктан биз мындай байкуш элибизди алдабай, туурасын айтышыбыз керек. Мына биз бүт Айлапа менен сүйлөшсөң, бардыгы мына ушул баш мыйзамды колдоп берип койгула деп бизди чакырып атат. Өзүбүздүн шайлоочуларыбыз. Президенттикти колдогула деп. Мына биздин шайлоочулар айтып атса, макул. Биз ошону колдойлу. Бирок алар ушул документ кабыл алынса эле чудо күтүп атат, дооруsu айткандачы. Туугандар, бирок андай болбойт да. Анткени биз ушул эле парламент 2017-жылы Атамбаевдин тушунда конституцияны ал көтөрүп келгенде ушул баш мыйзам кабыл алынса 5 болот деп ода бергенбиз да. 3 жыл өттү, бирок андай болгон жок да. Таптакыр андай болгон жок. Мына дагы биз ошол жолго тилекке каршы баратабыз.